окуя тууралуу где-то 9-тарда угуп калдык. Жээгимден уктумга барды. Мордон ошо биздин күйөө балабыз болуп чыкты да. Куткаруу максатында аркасынан секирип, Чыбык берсе жетпей калыптыр тигилерге, анан бул артына секирет. ошолордун аркасынан үчөө кете берди. Байкем өзү боорукер киши болчу. Аябай сонмалуу болчу. Элбек бала болчу. Жакшы көргөн күйөө боламыз. Жакын жоготуп атса дагы оордой абал болуп атат азыр. Кыйын болуп атат. Баарыбызга эле кыйын болуп атат. Жаш бала кетти, жаш кетти да. Колдоруна жаңы өкмөт тарабынан белек берилмек. Балдары атам бизге белек алып келет деп күтүп отурат. 30 декабрда тазалыктын 3 кызматкери Чоң Чүй каналына чөгүп кетти деген каргашылуу маалымат тараган. Чоң Чүй каналынан 37 жаштагы тазалыктын кызматкеринин сөгү табылды. Учурда биз дал ошол каза болгон кызматкердин үйүнүн жанында турабыз. Окуя тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө биле аласыздар. Саламатсызбы Эрнис мырза? Аңыздын аркасы кайрылуу болсун. Ушул окуя боюнча качан уктуңуздар, кабарды? Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул Байкем жөнүндө кабарды бүгүн уктук. Ошо бүгүн келип Инстаграмда окуп калып ишенбей өзүм бияка келгем. Бияка келип эметкенде бияктан уже угуп ошо жеңим менен жолугуп. Инстаграмдан окуганда сиздин байкеңиз экенин билген жоксуз да? Алгач мындай тазалыктын кызматкерлери деп эле окудуңузбу? Ооба, алгач биринчиси ушу тазалыктын эле кызматкерлери деле угуп анан ошо шектенип анан келе берген. Сиздерге баягы кесиптештерден чалыштуу же кандай кылып уктуңуздар? Биякта ошо шектенгендиктен эле бияка түз эле үйгө келип бир сире ошо келгенден жээгимден уктумга бардык. Жээгимден кабар угуп ошондон эметип. Байкеңиз канча жылдан бери тазалык кызматында иштечү эле? Алып айтпасам 5 жылдан ашык. Байкеңиз кандай киши эле, өзү жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Байкем өзү боорукер киши болчу. Абдан баарына жардам бергиси келчү. Жүрөгүндө иман, дайыма. Баарын көңүлүн ойлогон киши болчу. Баарын дайыма ушинтип ушу көңүлүн болуп ушинтип артында үйдү да ушу ипотека алып, жаңы келечекти баштайбыз деп. Ушу жеңем экөө ошо бир жерде иштеп келип, чогуу ушул үйдү алышып, ушу 3 бөбөгүм дагы атасыз калып аткан учур болот азыр. Алар билишпейт. Азыр жок. Кабар аларга кете элек. Ошо бүгүн белек тапшырылчу учур болчу. Байкемдин өзү да келип колдоруна жаңы жылдык өкмөт тарабынан белек берилмек. Сүйүктүү кайсы жака барасыз? Восток айылы деп атышат. Ошол жака раматтылык мамам деле ошол жака жайгайлангандыктан ошонун жанына эле жайгайланат. Кайнагасы болом. Окуя тууралуу качан уктуңуздар? Кененирээк айтып берсеңиз. Окуя тууралуу где-то 9-тарда угуп калдык. Ушинтип спасательдер бирөөнү алып чыкты дегенден барсак уже моргко кетип калыптыр. Анан моргтон ошо биздин күйөө балабыз болуп чыкты да. Экөө биз кетип атканда табыла элек болчу, анан билбейм ал кандай табылдыбы табыла элекпи. Анан билбейт экенмин азыр. Ошол күйөө балаңыз тууралуу кененирээк айтсаңыз, канча жашта эле, аркасында канча баласы калды? Күйөө балам 88-жылкы, ошондо 37-ге чыгып калган. Аркасында 3 баласы бар, 2 кыз, 1 эркеги. Карындашым да ошо тазалыкта иштейт жогу. Көп жылдан бери иштешет да. Ошондой окуя болгондо кандай болду эми? Окуя болгон эки ошо иштешкендер менен уже подаркасын алып алып, бүгүн подарка беришиптир да. Эртең менен. Подаркаларын алып алып анан берки эки киши мындай кандай десем, пожилойлор экен да. Кичине бирөөсү баягы сууга чөгүп кетиптир. Экинчиси анын артына секирет. Чөгүп таратканда бул анан кийин баягы бул мен күбөлөрдөн укканын айтып атам да. Анан ал бала чыбык берсе жетпей калыптыр тигилерге, анан бул артына секирет. Секирип анан аларга жетпей эле бул бири чөгөт, анан кийин эки бала эки киши чөгүп кетет экен. Өзү сүзгөндү билишип эле? Өзү деле көп деле билчү эмес, андай деле аябай деле билчү эмес. Анан могу суукта дагы бул немеси менен буту колу карышып калдыбы же мындай чыкса болмок, жаш бала болчу эми, бирок эми ажал ушул экен. Адамгерчилик да кой бербей койду окшойт, өзү сүзгөндү билбегенден кийин анан тиги адамдар агып баратса аркасынан барып куткарып калайын деген ой болдубу? Андай ошол үчүн ошол ой болгон үчүн баягы секирди да, өзүнүн жанын карабай. А так өзү мындай элбек бала болчу. Айткандай кылып
билбейм, жакшы көргөн күйөө боломочу да. Эми арты кайрылуу болсун, эми байкуса иман саламат болсун, андан башка эме дейбиз. Балдарына угуссуңуздарбы кабарда? Жок, балдар биле элек байкушалар подарка күтүп отурат азыр. Биле элек. Балдар кичинекей балдар да, жаш балдар. Азыр үйүнө келе элек алар, Жок, азыр тиги башка үйгө алып барып койдук да атайын. Үйдө болчу, башка үйгө алып барып койдук атайын. Балдардын жашы канча деле жакында эле бул үйдү дагы 1-2 эле жыл болуп туруп алганына деп атышат го. Экинчи жыл болуп калды чыгалганына. Улусу 3-класс окуйт, кичүүсү садикте. Ортончусу 2-класс окуйт. Улусу 4-класс, анан 3-класс, анан садик. Ошондо келинчеги экөө тазалык кызматында иштеп, анан ушул үйдү алышыптыр да. Ооба, ушул үйдө ошол ипотека кылышкан да, эми ачык эле айтсак болот. Акчасын толук төлөп бүтүштү беле? 2 жылга эле алышты да, эми азыр 10 жылы бар. Толук бүтө элек да. 2 эле жыл төлөштү да. Күйөө балаңыз каза болуп калды, эми карындашыңыздын эле мойнуна чыгып калыптыр да ипотекалык карыз. Эми аракет кылып жардам беребиз да, биз деле тууган тушкандар бар, жардам беребиз. Колдон келишинче үйүн алып калыш керек да бар, балдар каяка барат. Үй бүлөнүн баягы каржы маселесин баары эле карындашыңыздын мойнуна чыгып калыптыр, ал өзү тазалыкта деле көп айлык албаса керек. Айлыгын билбейт экенмин, бирок тазалыкта көптөн бери иштейт да, анан кандай жардам болот. Карындашыңыз кандай абалда болот азыр? Оор эле абалда, эми өзүңүз деле билесиз кандай абалда болот эми. Жакын жоготуп атса да оор эле абал болуп атат азыр, кыйын болуп атат. Баарыбызга эле кыйын болуп атат. Жаш бала кетти, жаш кетти да. Айтсаңыз өзүңүз осы мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоо болсо деген ой болгон жокпу сиздердин туугандар арасында? Эми ар адамдын оюнда болот да. Эми колдон келишинче мен ойлойм, кайдыгер карабайт, жардам берет деп ойлойм. Саламатсызбы, сиз каза болгон тазалык кызматкеринин кошунасы болот экенсиз? Ооба, кошунасы болом. Кошунасы болом. Ылдый жак турам. Менин атым Аскар. Өзүм топ ночь деген фирмада водитель болуп иштейм. Өзүм атым Аскар. Айтсаңыз, бул кошунаңыз менен качантан бери таанышсыздар? Жакында эле үй алып, жакында эле көчүп келишкен деп айтып атышат да. Ооба. Туура, жакында эле көчүп келишкен, 1-2 жыл болуп калды го. Жакында эле көчүп келип, жакшы бала болчу, аябай сонун бала болчу. Маңдайынан жылы сучкан бала болчу. Ак көңүл, кишиге мындай өйдө карап, мындай сүйлөчү эмес, ак көңүлдүгү аябай абдан жакшы болчу. Кичпейли бала болчу. Ошо кыйын эле болду биздин арабызда ушундай жакшы баланы жоготуш. Канча баласы бар эле сиздин билүүңүз боюнча? Мен билген боюнча 3 кызы бар болуш керек эле да. 3 кызын билем, өзүм да келинчеги ошо тазалыкта иштечи. Сиз качан уктуңуз ошо кошунаңыздын каза болуп калган? Мен бүгүн Дагусто суу ташып иштеп атып, укканым менен эле мен сразу машина токтотуп, как раз ошол маалда мен жумушум бүтүп калды. Бияка жанталашып эле келе калдым. Өзүм ишеме келдим. Ушундай жаш бала, 37 жашта бала ушундай каза болуп калыш деген бул арабызда жоготуш деген атты оор нерсе экен да. Азыр социалдык тармактарда баягы окуянын мындай үстүртүн эле айтып коюшат да, сиздер уккан жоксуздарбы, эмне болуп сууга түшүп кетишкен? Мен действительно мен анысын уккан жокмун, бирок кошун деген иш болуп атат да. Анан өзүлөрүнүн балдары түшүп кеттиби же бирөөнү чыгарам дедиби билбейм, мен ажен айта албайм, мен эчтекти мен күнөөлүү болгум келбейт да. Действительно мен укканым ушу сууга чөгүп кетти деп мен уктум да. Анан бирөөнү кимди спасать этип, кимге жардам берем деген мен уга алган жокмун. Бирок кошунама героически бериш керек да. Өзүнүн өмүрүн мына ушинтип бирөөнү чыгарам, жардам берем деп мына 3 баласын калтырып коюп өзү тиги дүйнөгө кетип калды. Бүгүн жумуш убактысы бүтүп үйүнө кайтып келе жатып кесиптеши сууга чоң кулап кетип, аны чыгарам деп экинчи кесиптеши кулап аркасына секирип, анан экөө тең сууга агып баратканда Чыңгыз досум дагы аркасынан аларды куткаруу максатында аркасынан секирип, эми ошолордун аркасынан үчөө кете берди. Чыңгыз мырзанын азыр кадр сыртынан сүйлөшүп калбадык. 3 баласы үйдө күтүп атат, али атасынын каза болгонун биле элек депчи. Балдарын өзүңүз көрдүңүзбү? Алар азыр кандай акалда? Балдарын көрдүм, эртең менен жумушка кетип жатып, бүгүн иштеген жумушуман сиздерге балдарына жаңы жылдык белек берет. Балдарым бүгүн силерге белек алып келем деп айтып туруп жумушуна кеткен экен. Азыркы учурда балдары атам бизге белек алып келет деп күтүп отурат үйүнө. Айтсаңыз, Чыңгыз мырза кандай дос эле, анан келечекке койгон кандай максаттары бар эле? Чыңгыз өзү ак ниет, элпек, кеңпейил жигит эле. Ошо кыздарын татыктуу тарбия берип, жашоодо ар бирин өзүнүн бутуна тургузуп,
баардык адам максаттарында эле, Чыңгызда да ошондой максаттар бар эле.